кимде ким позвоночниги оор баса албай жүргөн болсо, шпорысы болсо, ушул Морекел Сокулук районунда, мо Александровкадан кийин эле Садовайда у дороги деген кафе бар. У дороги деген. Ошол жакта Жать поле деген сразу эле ошол кафенин жанында эле бир үйдөн кийин аябай кыйын мануальный терапевт. Мен буга деген канча уже почти 20 жылга чейин жакындап калды да, көп келем. Шпорум бар болчу. Шпорумду 3 күн ичинде эле дарылап койдум. Азыр меле мышцаларым ооруп, колдорум кыймылдабай калган, меле сон болуп калды. Аябай жакшынакай кылып койду. Дагы келейин десем жок келбе дейт. Потому что ушундай да булардан 1000 сом турат. Аябай кыйын. Точкалар менен жасайт да. Анан өзүңдүн пододеяльниңди ала келишиңер болот. Мен азыр ылдый жакка дагы жазып коёмун. Бирок жакында эмеге кетем дейт. Россияга. Ошол колдонуп кимде ким аябай ооруп жүргөн болсо, аябай жакшы массаж керек болгон болсо, ушул жерге келгиле. А биз болсо өзүбүздүн легендардуу Жигулиде сапарыбызды улантып бара жатабыз. Да, вот такие классные. Ким Жигулиде өскөн? Мен лично Жигулиде өскөнмүн. Папам масло Жигули алган болчу илгери 80-жылы. Очередке туруп. Ушундай копейка болчу 0,1. Ашы соны резво жүрөт экен. Резво. Ана андай илгерки. Зыңк. Ностальгия по советскому времени. Терезеден массажист көрүп, биздин машинаны, тээп келген машинаны. Машинага руктук, о шикарная машина, эксклюзив. Элде жок машина тээп алгансыңарбы деп мен шылдыңдап атат. Эгер ооба, Геленваген дедим. Так что бүгүн Жигули менен ушундай сонун саякатта жүрөбүз. Прям шикарно. Илгерки папамдын машинасын элестетип аябай сонун маанайда баратабыз. Самое главное, дворник иштейт, и вот открывается. Правда, бул деген зым менен ачылат экен. Ачылып зым менен жабылат. А бул болсо мына, пожалуйста, вот так вот открывается, сонун желдеп турат. Bunu эжем өзү атайлап заказ кылды да, канча долларга заказ кылды. Bunday машина Кыргызстанда жок да өзүчө. Эжем улантып жаштыгында ушундай Жигулиде чоңойгон экен. Ушуну бири эстейин деп эжем неме кылды. Бүгүн кечке Жигулиде катайт этти мына. Баласы экөө.